Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Biz az yolda barattabız. Tokmoqdan bir şeyti gözдөй. Анан аябай кызыктуу маек болуп атат. Сизге рахмат. Рахмат сизге. Суроо мындай. Башында айтып кеттиңиз, эгер орозо кармагандан кийин обычно вот после обеда ооздон жагымсыз жыт келе баштайт да. Ооба. Анан негизи мен андай жытка көнгөн эмесмин. Өзүмдөн деле байкасам сразу зундук пастаны алып, сотканы алып анан жууп салам да. Бул эгер тамактан өтпөсө, бирок даамы сезилсе, кармаган орозо бузулабы же бузулбайбы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Бир тууган, эгерде тамактан өтпөсө, даамы сезилген, даамды тез сезет да, наркот шарт эмес, анда орозо бузулбайт. Бирок макру болуп калыш коркунучу бар. Бирок жанагыда жытын кайсы жыт келгенде оозду канча жолу жуусаңыз деле ал ашказандан келет да. Ал анчын ашказанды бекитип коюш керек. Ал ашказандан келген жыт болгон себептен ошо жанагыдай ошол нерсе мындай бекитип коюш керек. Ошон үчүн жана оозго атан чачыраткан жанагыдай бир жытты өзгөрткөн нерсени колдонгон, тиш пастасын колдонгондо зыяны тийбейт. Ошондой бир ыңгайсыз болгон болсо. Бирок маселе ошол жанагы орозо ашказан бош калгандан келген. Бул ооз сасып кеткенден, тиш жуубай калгандан эмес. Ошондой учурда зыяны тийбейт. Ал эми жөн эле тамактын даамын көрө берген, же бир сагыз чайнаган даамы кет наракка ичине кирип кетпесе деле, даам тамактан тил менен даам тартылып турса, бул макру болуп калат. Сиздикинде зарылчылык болгон учурда уруксат берилет иншалла. Кудай таалам орозобузду кабыл кылсын, Кудайым шерменде кылбасын. Мына ошол адамдардын тамагынан ашказандан жыт келген, жагымсыз жыт келген себептен адамдар орозо кармабай койбосун деп, ошол жыт ал кадимки эле жыт, ага каршы кыжалат болбогула деп ошолордун көңүлүн көтөрүү үчүн айтылган, ошол жытка сабыр кылгандарга жакшылык делген сөз. Бирок ошого карабастан тишти мисвак менен тазалап турган болсо, ошол жытты кетиргенге бир аз себеп болсо, албетте бул сүннөт болуп эсептелет. Биздин Германиядан келген бир сурообуз бар экен. Суроо: ооз жапкандан кийин оозу сасыган адамдар тишин жууса болобу деген суроо экен. Албетте бул ооз эмес, балким бош калган ашказан жыттанат. Ошол себептен ал сасык деп айта алмайт. Бирок ошого карабастан ооздун жытын кетирип турат атайын жана аппараттарды колдонуп же тиш пастасы менен жууп, эң жакшысы мисвак менен. Анткени мисвак ошол тишти катырып, фторду бекемдеп, өтө пайдалуу бир натыйжа берген себептен. Бирок ошондой карабастан ашказандан жыт келе берет. Анткени ашказанга чейин пастаны киргизип жууа албайт эч ким. Бир ошол себептен айткан пайгамбарыбыз кимде ким орозо учурунда ооз жыттана турган болсо, билсе мына ушул Кудайдын астында мистен дагы жакшыраак жыт деп айткан да. Демек ага кыжарат болбош керек. Бирок ошого карабастан мисвак менен же тиш пастасы менен жууган болсо, иншалла зыяны тийбейт деген биз пикирдебиз.